өзгөртөбүз. Үйүндөгү каражаттар жетишпеси, балдар арасында мисалы уруштар пайда Албетте ар бир адам биринчи адамды көргөндө өңүтүсүнө карап Ал эми жактырат. бул атаандаштыгыбызга мен түп тамырынан эле каршы чыгат элем. Урматтуу угармандар, эртеңки келечек ээлери болгон мектеп окуучуларынын ой жүгүртүүсү, аң сөзү менен Сүйлөө маданияты, келечекке болгон көз карашы сиздерди кызыктырган болсо, анда окуучулардын өз ойлорун ачыкча алдырган көз караш радио талкуубузду угуңуздар. Бүгүн көз караш кызыктуу талкуубузда улут болсом тилим менен улутмун деген темада маек курабыз. Ал эми бизге келген коноктор номер 78 мектеп гимназиясынан келген Сапаралиева Каниет, Токтомаматова Бегимай жана Тургунбаева Рано. Саламатсыңарбы? Окуу жылы кандай башталды? Окуңар кандай жүрүп атат? Алгач өзүңөрдү тааныштыра кеткиле. Саламатсыздарбы? Мен Тургунбаева Рано, Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу номер 78 мектеп гимназиясынын 10 класстын окуучулары болуп эсептелинебиз. Окуу жылы дээрлик жакшы башталды. Себеби дегенде азыр уже 3-эле жумасы өтүп жатат десем болот. Ошол себептен толук күч кубат менен келдик. Дагы жыл аягына чейин ошол боюнча бүтүрөбүз деген ойдомун. Абдан сонун. Анда эмесе баштай берели. Мына улут болсом тилим менен улутмун деп Бесенкул Ибраев айткан. Ушуну кандай түшүнөсүңөр дегеле. Тил деп атат, жакында тилге 23-сентябрга дагы бир жумадай калды. Бирок тил ар бир күнү сүйлөнүп, мага маани берилип, майрамдалыш керек. Негизи тилдин дегеле мамлекеттин улуттун улут болуп сакталып калышында орду канчалык деп ойлойсуңар? Тил бул негизи менин оюмча өзгөчөлүктүн жана эгемендүүлүктүн символу. Себеп дегенде ошо көп эгемендүү өлкөлөр өзүнүн эгемендүүлүгү менен кошо эле ошол өздөрүнүн эне тилин сактап калууга аракет кылышкан. Себеп дегенде тил жок, улут андан ары жашай албастыгын түшүнүшкөн деп ойлойм. Ошондуктан бул тил менин оюмча эгемендүүлүктү жана башка өлкөдөн, башка улуттардан өзгөчөлөнүп турушу деп ойлойм. Ошондой эле тил бул менимче бир жөн гана биздин күнүмдүк жашообузда баарлашуу каражат деле эмес, бул муундардын ортосундагы баарлашуу каражат деп. Себеп дегенде мисалы эгерде биз өзүбүздүн тилибизди билбесек, биз өзүбүз кайсы улутка таандык экенибизди билбешибиз мүмкүн. Ошондой эле бул тил аркылуу биз өткөнүбүздү билип, ошол бүгүнкү күндө өзүбүздүн элибизди, ошо кыргыз элинин бай маданий тарыхына тиешелүү экенибизди биле алабыз жана менимче келечекке ошол менен ишенимдүү кадам таштай алабыз деп. Каниет менен толук түрдө кошулам. Улуттун улут болушунда тилдин мааниси өтө чоң бир кандайдыр ролду ойнойт. Себеби дегенде улуту жок тил болбойт. Улуттун кандайдыр бир өзүнүн диалектери болсо дагы ар бир улуттун өзүнүн тили болот жана ошол ар бир улут өзүнүн тили менен гана башка улуттардан айырмаланып турат. Ошол себептен улуттун улут болушунда тилдин мааниси өтө чоң, зор ролду ойнойт деп эсептейм. Менин оюмча дагы тилдин эң негизги кызматы бул биздин маданиятты сактап, тарыхыбызды муундан муунга өткөрүп берүүсү. Эне тилибиз бул биздин жан дүйнөбүз сүйлөгөн тил жана сезимдерибиз сүйлөп турган тил деп ойлойм. Силер 78 мектеп гимназияда окуйт экенсиңер. Мына ошол силерди эле алалы. Силердин мектепти, силердин чөйрөңөрдө классташтарыңар көбүнчө кайсы тилге кандай маани берилет дегеле мектебиңерде? Байкайсыңарбы? 78 мектеп гимназиясы бизде кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектеп. Ооба. Мурун орто мектеп болуп кыргыз тилинде жана орус тилинде жүргүзүлсө, ал эми гимназия титулун алгандан кийин жалаң гана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Анан биздин мектепте тилге чоң маани бурулат. Себеби дегенде биздин мектепте А жана Б болуп бөлүнбөстөн 5-класстан кийин К, К1, К2, О1, О2 деп бөлүнүп баштайт. Ошол К болгондо мисалы бул компоненттер өтүлөт. Компоненттер өтүлгөндө бул кыргыз тили жана адабиятына чоң бир басым жасалып, анан ошол боюнча дагы кошумча сабактар өтүлүп турат. Ошол себептен мен ойлойм, биздин мектепте тилге басымдуулук өтө жакшы.
Ошондой эле биздин досторубуз ортосунда дагы жана классташтарыбыз ортосунда дагы жалаң кыргыз тилинде сүйлөйбүз деп айтсак болот. Ошондуктан бизге менимче кыргыз тилинде өзүбүздүн оюбузду башка бирөөгө жеткирүү оңоюраак. Дагы ал эми үйүңөрдө кандай, кайсы тилде сүйлөшөсүңөр? Кыргыз тилинде элеби? Үйүбүздө деле кыргыз тилинде сүйлөшөбүз, досторум менен, классташтарым менен деле кыргыз тилинде сүйлөшөм. Ал эми коомдо көбүнчө ар кайсы улуттун элдери менен байланышта болгондуктан мен орус тили менен сүйлөшөм, бирок үйдө, мектепте жалаң кыргыз тилин колдоном. Эң жакшы азыркы учурда ошо коом жөнүндө сөз болуп калды. Коомдо өспүрүмдөрдүн ортосунда мындай тилдин абалы азыркы учурда кандай? Бардыгы эле кыргыз тилинде, эне тилин унутпай, так нукура сүйлөшөбү? Азыркы учурда тилдин коомдогу мааниси өтө төмөн. Себеби дегенде ар кандай форумдар болот, дебаттар болот, же болбосо конкурстар болгон учурда көчөгө чыкканда ошол бардыгы орус тилинде жүргүзүлөт. Кыргыздар арасында болуп турганда деле Кыргызстан өзүбүздүн мекенибизде өтүп жатканы менен деле бардыгы бир орус тилинде колдонулат. Себеби дегенде көптөгөн азыр соц тармактарда блогерлер бар деп айтсак болот. Анан бардыгынын аудиториясы бул орус тилинде жүргүзүлөт. Алар деген өзүнүн пайдасында көптөгөн башка элдер алардын катталуучулары болгондуктан орус тилинде сүйлөөгө аракет кылышат. Ошол себептен тилдин азыркы коомдогу ролу өтө төмөндөп кеткен. Мен ойлойм, ошол Кыргызстанда өтүп жаткандан кийин биз башка мамлекетке барганда алардын маданиятын карап жана тилин мындай үйрөнүп барабыз да, мисалы Америка десек болот, Турция десек болот. Ал эми Кыргызстанга келген адамдарда андай көп деле ойлоно беришпейт да, мисалы кыргыз тилинде үйрөнүп келишпейт десек болот. Анан Россияга барганда деле адамдар орусча сүйлөп жүрүшөт. Мен ойлойм, эгерде биз өзүбүздүн тилибизге басымдуулук кылып кыргыз тилинде жалаң бүт жерде жүргүзсөк, анда бизге келген элдер дагы өздөрүнүн көз карашын өзгөртүп, анан кыргыз тилине кичине мындай басымдуураак болот деп. Менде дагы ошол азыркы кыргыз тилинин коомдогу абалардан тынчсыздануу сезимин жаратат. Анткени жада калса ошол кыргыз тилин билем, кыргыз тилинде сүйлөйм деген адамдар дагы кээ бир сөздөрдү ошол башка тилден алынган сөздөр менен сөздөрдү колдонуп сүйлөп калышкан. Жана жада калса мындай көчөдө деле адамдарды басып баратсаң ошо орус тилинде сүйлөшөт да. Жана эмнеге кыргыз тилинде сүйлөбөйсүң деп суроо берсек, алар кыргыз тилин жаман көрөбүз, сүйлөбөйбүз ал тилде деп айтышат. Мисалы мындай азыр популярдуу эмес деп айтып койсо болот да, кыргыз тилин орус тилинде көбүрөөк сүйлөшөт. Кыргыз тилинин азыркы күндөгү абалы менимче төмөн эмес, бирок татаал. Бирок ошол эле учурда өнүгүү жолунда деп айтсак болот. Себеп дегенде азыркы күндө ошол кыргыз тилине өткөн жылдарга караганда ошол азыркы учурда мындай басым жасалып келе жаткан учур деп айтсак болот. Себеп дегенде ошол негизинен ошол кыргыз тили бул биздин эне тилибиз, мамлекеттик тил, бул конституцияда бекитилген. Ал эми орус тили бул мисалы расмий тилибиз да биздинчи. Анан ошо расмий тилибиз, анан менимче ошол биздин өлкөдө ошол орус тилинде окуу китептери дагы көп болгондуктан менимче кыргыз тилин азыраак колдонушат. Бирок менин оюмча ошол кыргыз тили өнүгүү жолунда келе жатат деп ойлойм. Себеп дегенде ошол ар кандай иш чаралар кыргыз тилинде өткөрүлүп баштады. Дагы негизинен жалпысынан алганда эле ошол менин оюмча жигердүү өнүгүү жолунда келе жатат деп ойлойм кыргыз тиличи. Бирок биз аны ошол мамлекет тарабынан дагы жана коом тарабынан дагы ошол ар кайсы чөйрөдө мындай активдүү колдонушубуз керек деп ойлойм. Ал ошо кыргыз тили жогоп кетпеш үчүн. Активдүү колдонушубуз керек, Тил жөнүндө кандай, мисалы учкул сөздөрдү билесиңер, макал лакап ырларды билесиңерби? Анан Шайлообек Дүйшөевдин тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил деген аябай айтып кеткен саптары бар да. Ушуну кандай түшүнөсүңөр? Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил.
Тил жоголбой, жоголсо жоголот тил. Бул менимче тил жоголбой, жоголсо жоголот тил. Мындай, эгерде тил жоголсо, бул тилдин мындай жөн гана сөздүн же сөз айкашынын жоголушу эмес, бул ушул эл ошол тилди ошол тил кайсы элге таандык болсо, ошол элдин жок болушуна барабар деп ойлойм. Себеп дегенде ошол тилде улуттун тарыхы, кайда салты, руханий байлыктары, адеп ахлак нормалары баардыгы ошол тилде сакталып, тапталып келет деп ойлойм. Эгерде ошол тил жоголсо, сөздөр жоголбойт, бул улуттун жок болушу деп ойлойм. Дагы кандай ойлор бар? Мамлекеттин баш аты жана ошондой эле мамлекетти түптөп турган бул тил болуп эсептелинет. Ар бир мамлекет, ар бир улут өзүнүн тили менен гана кандайдыр бир айырмачылыктарды көрө алабыз. Мисалы, кайда салттары, кандайдыр бир маданияттары окшош болсо дагы тили ар башка болот, сөзсүз түрдө. Ошол себептен тил жоголсо дил жоголот дегенде бул каниет менен толук түрдө кошулам. Тил жоголсо бул ошол жактагы улуттун, адамдардын, калктын жоголуп кетиши болуп саналат. Себеби дегенде бардык элдин башын бириктирип турган бул тил болуп эсептелинет. Ошол улуттун мындайча айтканда ажоосу деп айтылат го. Ошол тил болуп эсептелинет. Тилди билүү менен гана биз улутту жана мамлекетти сактап кала алабыз. Ал эми тил билбесек, бул адамдардын жоголушу аркылуу мамлекеттүүлүктүн дагы жана улуттун дагы жоголушуна алып келет. Ошо эне тили болбосо ата албайт улуттун деп бекеринен айтылган эмес да. Тил бул бизди ошол башка улуттардан айырмалап турган эң башкы өзгөчөлүгүбүз болуп саналат. Жана ошол эгер тил жоголсо, бүткүл улут дагы жоголот. Анткени бул ошол тил менен гана биз ошо башка элдер менен айырмаланып турабыз деген ойдомун. Негизинен ойлорун билдиришти. Абдан жакшы. Анан негизи дил деген каалоо, мисалы канчалык башка тилдерди үйрөнсөк дагы, сүйлөсөк дагы эң негизгиси дил жоголбош керек экен да. Ага болгон сүйүү эң негизгиси жоголбош керек экен да. Ошол сүйүү, ошондо сүйүү жоголсо анда сүйлөбөө дагы болуп калат дегендей ошондой орнойт. Эгерде андай болсо, анда такыр эле жок болуп калышы мүмкүн, Абайдын кандай суроосу бар? Силер тил жоголсо, ал бир гана жөн гана тилдеги сөздөрдүн, сөз айкашынын жоголушуна эмес, жалпы улуттун, элдердин жоголушуна алып келет дедиңер. Эми ошондой бир коркунучтуу учур келбеш үчүн тилге кантип салым кошо аласыңар деп ойлойсуңар? Деги эле жалпы коомдо тилге кантип салым кошсок болот? Бизде деген, мисалы, активисттер болгондо көптөгөн дебаттар, конкурстар, форумдар өткөрүлөт. Мисалы, мен ойлойм, международный форум өткөзүп туруп, көптөгөн элдерди чакырып, биз ошол жакта кыргыз тилине салым кошуп үйрөтө алсак болот. Ошондой эле ар кандай конкурстарды жүргүзүүдө кыргыз тилине көбүрөөк басымдуулук жасап, ошол кыргыз тили менен гана колдонсок болот. Жана ошондой эле соц тармактарда дагы биз деген ошол көбүнчө орусча жазбастан кыргыз тилине көбүрөөк басымдуулук кылып, кыргыз тилинде сүйлөп, анан кыргыз тилим деп күйүп турсак, бардыгы мен ойлойм, кыргыз тилине көбүрөөк басымдуулук болот жана коомдо кыргыз тилинин тарашы бул мындай баттан болот деп. Соц тармактарда жайылтуу керек, Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн менимче эң эле алгач ошол биринчи кезекте турган бул окуу китептерин кыргыз тилинде көп басып чыгарыш керек деп ойлойм. Ошондой эле раноо кошулам. Бул соц тармактарда кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргызча контент жүргүзүү, ошондой эле жаңы форматтар, мисалы YouTube, Instagramдарга дагы ошондой кыргызча контент көбүрөөк чыгаруу, подкасттарды чыгаруу, кино, ар кандай ошондой элдерди кызыктыра турган нерселерди. Ошондой эле мен азыр эгерде мындай байкап көрсөк, кичинекей ошо бөбөктөрүбүз кыргыз бала бакчага деле барса, үйүндө кыргызча сүйлөсө деле, бирок көбүнчө тили орусча чыгат. Бул менин оюмча азыркы ошо жаш балдар деле ошол көбүнчө телефондо отурушат. Анан телефондон мисалы баланы карай албай атсак, мультфильм коюп берип кетип калышыбыз мүмкүн. Ошондо мультфильм көбү азыр орус тилинде. Ошол эң алгач ошо бөбөктөрүбүзгө ошо мультфильм кыргыз тилинде чыгарсак, аларга мындай кыргыз тилинде угуп,
кыргыз тилинде ошол ой жүгүртүшөт деп ойлойм. Ошондой эле илимий жактан кыргыз тилин өнүктүрүү, мындай байкасак, илимий терминдер кыргыз тилинде аз экен, көбүнчө ошо орус тилинде, мисалы эгерде юристтерге окуса деле көбүнчө сабактардын баары орус тилинде өткөрүлөт. Илимий жактан ошо өнүктүрүш керек деп ойлойм. Ошондой эле мисалы техникага дагы кыргыз тилин кошуш керек. Мисалы телефонубузду ачсак, баардыгы орус тилинде жазылган, мисалы звонки, камера, фото депчи, ошонун баардыгын кыргыз тилинде кылсак, ошентип салым кошо алабыз деп ойлойм. Негизинен ошол Кыргызстанда ошол аябай белгилүү кыргызэбет Мелис Мураталиев деген агайыбыз бар. Анын ошол подкаст, ошол кыргыз тил жөнүндө ошол подкасттары аябай көп. Ошолорду угуп калам. Анан ошолордо айтып кетет, ал эгерде мамлекет өзүнүн эне тилинде эмес, башка тилде көбүнчө сүйлөсө, анда сырткы дүйнөгө ошол кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилдин ээси катары түшүнүшөт депчи. Мисалы биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилибиз кыргыз тили болуп жатпайбы? Анан бирок биз өзүбүздүн эне тилибизди өгөйлөп, расмий тилде ошо орус тилде гана иш кагаздарын жүргүзүп, орус тилде коомдун баардыгы орус тилде сүйлөсө, биз сырткы дүйнөгө ошол элге таандык деп бизди түшүнүшөт экен. Биз ошондой нерсеге жол бербей, ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө ошо салым кошушубуз керек деп ойлойм. Абдан жакшы. Демек силердин оюңарча кыргыз тилинде маалыматтын жетиштүү болушу дагы жакшы дейсиңер, Дагы кандай ойлор бар? Келгиле, ар бирөөңөрдүн оюңар маанилүү, ушул боюнча кантип салым кошсок болот? Дагы оригиналдуу ойлорду ушул жерден алып чыгалы, баарыбыз чогулуп алып. Мен дагы айта кетсем, бизде деген мисалы азыр YouTube'да былтыркы жылдан бери Dibillions деген команда өтө популярдуу болуп жатат, жана алар өздөрүнүн контентин, мындайча айтканда, англис тилинде, орус тилинде жана башка тилдерде жайылтып жатышат. Ошол аркылуу бизди Кыргызстандан экен деп таанып жатышат. Эң башкысы бул алар биринчиден кыргыз тилинде чыгарып, анан орус тилинде өздөрү популярдуу болуп баштагандан соң башка тилдерге да жайылта баштады. Мына ошондон биз өзүбүздүн тилибиздин өнүгүп келе жатканын байкасак болот. Жана ошол каниетке да кошула кетсем, биздин бөбөктөрүбүздөн башталат, биздин кийинки муундан башталат, урпактарыбыздан дегендей ошол тилдин өнүгүшү. Биз деген, мисалы мен инелерим бар, үйдө баардыгын орусча көрүшөт да, анан өткөндө орусча популярдуу Синий трактор бар го, ошонун кыргызчасын угуп калыптыр. Анан кыргызча негизи эле мындай башкача угулат экен да, тиякта осел деп атса эшек деп атат, анан улам карап коем мен дагы. Бирок негизинен кыргыз тилинде болгондо өтө түшүнүктүү болот экен да. Менин дагы инелерим көрүп, анан өздөрү ошол орусча сүйлөп жүрүшөт да үйдө. Анан кыргызча уккандан кийин ошол сөздөрдү үйрөнүп, анан жакшы мындай басымдуулук кылды алардын үйрөнүшүнө, мындайча айтканда, YouTube'дагы кыргыз контенттери. Керек болсо чындыгында эле таң калып калабыз. Мисалы кээ бир мультфильмдер кыргызчага таптак которулса, көпчүлүгү жада калса түшүнбөй, кулагына башкача угула баштайт. Биз ушунчалык дагы деңгээлге да жетип калган экенбиз, негизи көнбөй калыппыз да, демек. Башкача угулганына караганда. Анан жанагы айтат го, азыр үй бүлөдөн башталат окшойт негизи. Себеби деген, азыр мектепте эптеп кыргыз тилин үйрөтүп баласына момдай мээсине куйса, бирок кайра эле үйүнө келип ошол 1 сааттык 45 мүнөт ошол кайра эле унутуп калып атат да. Анан жанагы телефондон чыккан нерседен бала көрүп, же орус тилинде чыкпай, же англис тилинде чыкпай, каяктагы бир тил менен өсүп атат деп атышат да. Ушул боюнча мен дагы ошол ойлойм. Мисалы азыркы биздин өспүрүм балдар көбүнчө ошондой аниме дегенге көп кызыгышат. Анан ошол анименин китепчелери бар, комикстер бар, нелер бар. Анан ошолорду дагы кыргыз тилинде чыгарсак болот деп ойлойм. Демек, анимени дагы эл ичинде актуалдуу ошол мультфильмден бери кыргызчага которуш керек дегендей, Менин оюмча дагы ошол биз эгер ошол кыргыз тилин анимеден бирок кандай мындай пайда алабыз деп мындай ойлойсуңар?
келгенде? Пайдасы көп эле негизи. Эгер туура анималарды көрсө пайдасы көп эле. Ал жакта ошол өз мекенин сүйүүгө дагы үйрөнсө болот. Жана башка ошол ал жактагы кызыктуу нерселерди көрүп, жашообузга керектүү нерселерин алып алсак да болот. Эгер тууралар анималарды көрсөк, туура эместерин көрсөк жок. Пайдасыз эле Кылгаш керек экен дегендей, Ооба. Негизинен ошол тилди сүйлөп жатканда бул үй бүлөдөн башталат, сизге кошулам. Себеби дегенде мен өзүм орусча сүйлөп өскөм, анан мен 1-класста орус мектепке баргам. Ошондо мага атам чоңойгондо кыргыз тилин жакшы билбей каласың, өзүңдүн тилиңди сүйлөй албай жатасың, жана үйгө келип мен ата-энемди сен деп баштагандыктан атам мени кыргыз мектепке которгон. Мен азыр атама чексиз мондай эмелерди рахмат деп ыраазычылыктарымды айтсам болот. Себеби дегенде бул эне тилин сүйүп жана эне тилинде сүйлөө бул патриоттук сезимди күчөтөт жана ошондой эле бул кандайдыр бир башкача сезимдерди алып келет десем болот. Мисалы мен азыр өзүмдүн жашоомду эгерде орусча сүйлөп өсүп калсам элестете албайм. Себеби дегенде мен кички кезимден кыргыз тилине басымдуулук кылып, анан ошол боюнча алып кеткем жана кыргыз тилинде сүйлөп ошентип өскөнүм үчүн мен сыймыктанам. Негизи көрдүңөрбү, ошол тилден да идеология аябай эле көз каранды болот окшойт. Себеби деген кыргыз тилинде окуган, мектепте окуган балдар менен орус мектепте окуган балдаркы карама каршы деп айтышат да. Мисалы кыргыз тилинде кандай үйрөтөт? Мисалы улууга урмат, кичүүгө узат деген сыяктуу. Ал эми тигилерге такыр башка дегендей болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан негизи башка өлкөлөрдө да, мисалы Япония сыяктууларда тилине аябай маани берип, кээ бир өлкөлөрдө жада калса башында орус тили деги эле башка тилдер болобу үйрөтпөйт экен да. Биринчи 1-ден 4кө чейинби башталгыч класстарда жалаң өз тилинде окутат экен да, андан кийин гана башка тилдерди кошо баштайт экен да. Демек бул да өз тилин эң биринчиден мыкты билүүгө деген эле кеп да. Мен ошондой эле ойлойм. Мисалы мен дүйнөлүк адабият китептерин жакшы көрөм. Анан кыргызча окуйм десең, кыргызча котормосу жок. Анан ошондуктан орусчасын алып окуганга туура келет. Анан ошондуктан ойлойм, дүйнөлүк адабият китептерди кыргызчага которуу, ошондой кыргызча которсок болот депчи. Ошондой эле кыргыз тилинде ар кандай иш-чараларды алып баруу, маданий иш-чараларды, фестивалдарды, ошо элдерди кызыктыра турган нерселерди кыргыз тилинде алып барса да болот. Жакшы, негизи дүйнөлүк адабиятты бирок жакшы дагы котормо болсо жакшы, ага караган. Себеби деген начар котормону түшүнбөйсүң да, ага караганда өзүнүн чыныгы оригиналын окуган дагы жакшы. Абдан сонун орус, мисалы орус чыгаан жазуучулар бар, дүйнөгө таанылган. Балким ошо мындай жакшы бир маанисин мындай тууралап которбосо, мындай айтып аткан сөзүндө бир идея болот да. Мисалычы бир окурманга берейин деген бир ой болот. Ошол ою таптакыр бир башка нукка бурулуп кетеби? Кыскасы, ошо которсо дагы бир жакшы бир котормочулардын тобу келип ошол чыгарманы которсо деп ойлойм мен дагычы. Анан кийинки суроо мындай болсун. Негизи азыркы учурда интернеттин, техниканын заманы болуп атат. Анан ошол замандын талабына ылайык биз өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз дедиңер, жана подкасттардан, соц тармактардан жайылтып. Мисалы азыркы учурда Instagram баракчасында мындай Тилимпост деген соц баракча бар, баарыңар билсеңер керек. Аякта ошо кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура жазуу, негизи эле туура сүйлөөнү үйрөтөт. Анан ушул сыяктуу дагы кандай соц баракчалар? Ошого жазылсыңарбы? Эгерде жазылуу эмес болсоңор, азыр телефонуңарды ачып Instagram'дан Тилимпост деген ошол сайтты издеп жазылып алсаңар болот. Себеби деген такыр мисалы Фонтандын кыргызчасы эмне билесиңерби? Ошол сыяктууларды оргума деп баардыгын чыгарып сонун кылып которуп берет да. Ооба, жана эң башкысы ал ошондой кыска видео роликтерди чыгарат, өтө мындай тажатып салуучу, өтө узакка созулуучу эмес, мындай кыска жана эң негизгисилерин гана берет. Ушул сыяктуу дагы кандай бир мындай силерге бир пайда бере турчу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн соц тармактарды билесиңер? Мен жакшы суроо.
Мен Инстаграм жактан анча деле активдүү эмесмин, ушундай көп кызыкпайм, бирок ютубтан подкасттарды көп угам, мага ошол подкасттар аябай кызыктуу. Аяктан соу деген жаңы ачылган баракча бар. Ошол жакта ошол кыргыз элинин жаралышы, кыргыз тили, негизинен ошол кыргыздар кандай пайда болгон, бардык салт сана, үрп адаттарын бардыгы ошол жакта камтылган. Мен ошол соу деген подкастты соу деген ошо каналдан подкаст көп угам, жана Жаратман подкаст деп дагы чыккан. Ал жактан дагы ошо Кыргызстандан чыккан атактуу ошол Кыргызстанга салым кошуп жаткан инсандардын өмүр баяндары, алардын ошол Кыргызстанды кантип өнүктүрө алат жана башка маселелерди, көйгөйлөрдү козгойт. Жана ошо башында айтып кеткен ошол белгилүү кыргызэбет Мелис Мураталиевдин подкасттарын угам. Ал ошол чын айтсам, мен өзүм аябай биздин өлкөдө ушундай билимдүү адамдар бар экен. Ошол Мелис Мураталиевдин көрүп ошо аябай сыймыктанам. Ошол Мелис Мураталиевдин ошол бардык подкасттарын угуп чыгып, анан ошол өзүмдүн азыркы күндө ким экенимди биле алдым деп ойлойм. Негизи бул туура пайдалангандык. Азыр ар кайсыны же болбосо пайдасыз нерселерди көрбөй, подкасттарды пайдалуу нерселерди уккан абдан жакшы. Колдон келсе күндөлүк дагы алып ошого жазып укса эң сонун. Жанагы сурап кеткендей, ошол тил жөнүндө болот баары бир. Тил жөнүндө кандай ырларды билесиңерби? Билсеңер айтып берсеңер болот ушул эфирде. Сиздердин өткөндөгү сурооңуздардын үстүндө ой жүгүртсөм, ошондой эле мен ойлойм, сабактан келгенден кийин мен деген үй тапшырмалар жазып отуруп сабакты түшүнбөй калсам, ютубта ачып телесабактарды коем. Коронавирус учурунда тартылган видеолорду, ошолор дагы өтө чоң мисалы пайдасын тийгизет. Бул биринчиден кыргыз тилинде болуп жатса, экинчиден ошол эле учурда өзүн билим берет деп айтсам болот. Жана ошондой эле ар кандай мисалы кыргыз адабиятында жазылган китептердин аудио китептер болуп эсептелинет. Бир нерсеге жетишпей баратсаң, окуй албай жатсаң, аудио китепти коюп, анан угуу бул өтө чоң пайдасын тийгизет. Бул бир эле учурда сабактагы окуп жатасың, экинчи учурда жумуштарың дагы бүтөт. Мен ойлойм, ушундай нерселерди көбүнчө ютубка чыгарып турса болот деп. Себеби дегенде азыркы учурда көп соц тармактарда мындай өспүрүмдөр отурбай калды десем болот. Мисалы мен дагы канет айткандай Instagram, TikTok дегендерге көп кирбейм. Бул YouTube болуп эсептелинет. Мен көп колдонуучу соц тармагым бул. Ар жактан телесабактарды, аудио китептерди жана башка нерселерди көрүүгө. Азыр кыргыз тилиндеги ырларды билесиңерби деп сурап калдыңыздар. Мен Алмаз Карабаевдин «Кыргыз тилин бар болсун» деген ырын айтып берип койсом. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген. Эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчентене эзелтеден мөлдөй тунук тил менен эне атабыз алгачкы ирет сүйлөгөн. Кылымдарын кылымдарга сырдаш тил, кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген. Кадырыңды ар убакта даңтайлы, ар бир сөзүн көз каректи сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы деген Алмаз Карабаевдин ыр саптары мага абдан жакты жана таасирин калтырды. Бул жакта ошол эне тилин билбесе мындай айтып коюшат го, маңкурт болуп каласың депчи. Ошондуктан ошо эне тилинде көп сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Жана ошол макалдардан менин эң сүйүктүү макалым бул «Тилден ажыраган элден ажырайт». Буну чечмелей кетсем, тилден ажыраганда бул өзүңдүн эне тилиңди унутканда, сен жөн гана ошол айтып кеткенде сөздөрдү унутпастан, сен өзүңдүн ким экениңди биринчиден унутасың. Ошондой эле тилди унутуу менен сен өзүңдүн улуттук иденттүүлүгүңдү билбейсиң, өзүң уникалдуулугуңду билбейсиң жана тилдин унутулушу бул сенин тамыр өзүңдүн ошол ата бабаларыңдын
бабаларыңды билбегендигиң жана өзүңдүн тамырыңдын үзүлүшү деп ойлойм. Мен да ушул жактан кошумчалап кетсем, макала кап бар: бир эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт, эне тилин сүйбөгөн эси жогун аныктайт демекчи. Бизде азыркы учурдагы болуп жаткан нерсе деп айтсам болот. Менин көз карашым боюнча азыркы учурда бизде кездешүүчү нерселердин бири болуп эсептелинет. Бул деген азыркы жаш өспүрүмдөрдө патриоттук сезими жок деген бир жыйынтык чечим менен ушуга келсек болот, ушул макала кап менен. Демек, патриот болуш үчүн эң биринчи эне тилин сүйүш керек дейт. Негизи ар кимге өзүнүн тили ушунчалык жылуу учураса керек абайм. Эмнеге дегенде, жана Расул Гамзатовдун эне тил жөнүндө ыры бар да. Башка жерде дейт, түшүмдө дейт, өлүп жатам дейт. Анан түшүмдө өлүп жатканда ошол жерден бир эки адамдын сүйлөшкөн үнүн уктум дейт да. Мындай эле сөздөрдү сүйлөштү дейт, бирок эне тилинде сүйлөштү деп. Анан ушунчалык жылуу сезилди деп айткан жайы бар го. Улантабыз андан ары. Абай, сенин кандай сурооң бар? Абдан жакшы. Негизинен азыркы учурда ошол тил боюнча сүйлөшүп атабыз. Дагы кандай ой толгоолор бар? Мисалы, жанагы TikTok'то атабыз, TikTok'то азыркы учурда тил болбосо дагы кыргыз тилиндеги ырлар жайылып атат да. Бунун өзү жакшы нерсе да. Ошол ырлардын кыргыз тилинде жайылышы, мисалы эски ырларды билип калып атабыз, ушундай ырлар бар экен деп, мына ушул да жакшы нерсе. Дагы ушуга окшогон дагы кандай оюңар бар? Ошол TikTok тармакта ошол көбүнчө мага чыгып калат. Ошол кыргызча сөздөрдүн туура жазылышы депчи. Анан мындай байкасам, лайктары дагы, репосттору дагы көп экен. Анан менимче ошентип кыргыз тилинин өнүгүшүнө, туура жазууга жана сапаттуулукка үйрөтүп жатат депчи. TikTok'то негизинен бат жайылат, Ошол биз төмөндө жантан бери айтып жатабыз, соц тармактар аркылуу тилди биз деген жайылтсак болот деп. Мен дагы кошулам. Ошол ар кандай Тилимпо силер айткандай TikTok'то бүт жакта эле азыркы учурда кыргыз тилинин жайылуусу болуп баштады. Мен деген башында айтып кеттим го, биздин азыркы учурда тилибиз өтө төмөн учурда деп. Анан азыр кайра ой жүгүртүп карасак, биз өнүгүп келе жаткан өлкө мамлекеттердин катарында турат окшойбуз деген ойго келдим. Себеби дегенде бизге билинбегени менен кичинекей нерсе болсо дагы көптөгөн жайылтуулар бар экен. Мисалы, Инстаграмдагы ар кандай соц тармактардагы, Инстаграмдагы баракчалар, Ютубтагы баракчалар, кайрадан TikTok'тогу баракчалар деп келдик биз. Ошондой эле Канет айтып өттү, бул подкасттар деп. Жана илимий жактан, билим жактардан бул китептер. Анан менин азыр ушул жакта отуруп көз карашым өзгөрдү. Биздин тилибиз бул өнүгүп келе жаткан экен. Демек биз деген дагы көп ушундай нерселерди жаратып, дагы көптөгөн баракчаларды ачып, билбейм кандайдыр бир фестиваль, конкурс, дебаттарды кыргыз тилинде өткөзсөк, демек биздин тилибиздин дагы кандайдыр бир өнүгүп кетишине, өзүбүздүн ичибиздеги патриот сезимибиздин ойгонуп, анан эне тилим, элим, жерим деп күйгөнгө чоң бир салымын кошуп жардамын берет деген ойдомун. Телефонуңарда клавиатураңар кыргызчабы? Телефондо клавиатура менде 3 тилде. Бул кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде. Мисалы, көбүндө деле мындай кыргызча клавиатура жок да, анын ордуна каалагандай жазып кете беришет да, үнү угулуп дегендей. Менде деле чын айтсам болот. Билбейм, меники көбүнчө ошо орус тилинде турат клавиатурам, анан мен ошол кыргызчага которгондон эринип, үнү угулуп, өнү угулуп деле жазып. Ооба, негизи бул башка, бирок кээ бирөөндө такыр эле кыргыз тилинде клавиатура жок да, көчүрүлгөн эмес дегендей. Кийинки суроо мындай болсун. Негизи китеп жөнүндө дагы айтып калдыңар, өзүңөр дагы эми 10-класс экенсиңер, китепти сөзсүз эле окуйт болсоңор керек. Мектеп программасынан сырткары сөз болуп жатат. Негизи
кыргыз жазуучуларына караганда дүйнөлүк жазуучулар мындай таанымалыраак, өспүрүмдөр арасында көбүрөөк окушат да. Ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Мисалы, кыргыз тилинде жазылган бир мисалы психологиялык багыттагы бир китептер жетишпейби, же бир башка эле тармак болсун ошол багыттагы мындай китептер жетишпейби? Эмне үчүн көбүнчө өспүрүмдөр мындай качан сурабасаң чет элдин китептерин айтышат да? Ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Анда дагы көркөм адабият же бир улуу акын жазуучунуку эмес, жалаң жанагы психология, мотивациялык багыттагы китептер, башкаларды билбейм, бирок мен өзүм андай психологиялык китепти жана психологиялык мейли, бирок жандай мотивация берген китептерди өзүм колдобойм. Себеп дегенде ал жакта мындай андай китептерди мен көп андай китептерди окугам, бирок бир окугандан кийин эле аны бир айга жетпей эле унутуп коем. Мисалы мотивационный китептерди мейли окуп бир жума аябай мотивацияң ашып ташып бир нерсе кыласың, бирок мотивация бир күнү да жок болуп кетет, ылдый түшүп кетет. Анын мотивацияң түшкөн сайын ал китепти ачып окуй бербейсиң да. Ошондуктан андай китептерди колдобойм. Мага көбүнчө ошо адабий китептер жагат. Ошо адабий китептерден мындай өзүң кандай жагын алгың келсе, ошондой мындай жактарын аласың деп ойлойм. Ар ким өзүнө жараша депчи, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша. Суроо бербедиңизби, эмнеге аябай чет элдик авторлор популярдуу депчи? Ойлойм бул ошол котормо үчүн депчи. Анткени мен бир эркиндикти минип деген китеп окугам, кыргыз тилинде дагы жана орус тилинде дагы. Байкасам орус тилинде аябай жакшы которулган экен. Себептен оригиналын окуп көргөн эмесмин чындыгында, бирок орус тилинде окуганда жөн эле которуп койбостон ошол элестетип окуйсуң да. Орус тилинде окуганда, кыргыз тилинде окуганда сөзмө сөз эле которуп коюшкан да. Балким котормо үчүн деп ойлойм. Негизи ошон үчүн айтып жатпайбызбы, ошол котормочу аябай жакшы болуш керек. Ошонун маанисине түшүнүп, керек болсо кыргыз жыттантып, ошентип мындай мааниси менен которуп чыккан жакшы да. Мисалы, жанагы Алкы Осмоновдун Жолборс терисин жамган баатырда Алкы Осмонов айтат го, мен муну которбой эмес, кайра жазып чыккандай болдум депчи. Жакшы. Ушуну менен биз талкуубузду дагы жыйынтыктай берсек болот окшойт. Бизде бүгүн мейманда номер 78 мектеп гимназиясынын окуучулары болду. Сапаралиева Каниет, Токтомаматова Бегимай, Тургунбаева Рано. Силерге эркин микрофон берели. Окуучуларга, тааныштарыңарга, мугалимдериңерге салам жолдоп, өспүрүмдөргө ийгилик калып кетсеңер болот. Мен ошол саламды өзүмдөн бизди бүгүн биз менен кошо келген, бизди коштоп келген эжекейибиз Мамедалиева Элизат эжеге салам жолдойм. Ошондой эле бардык менен мектептеги классташтарыма, мугалимдерге жана ошо бизди мени колдоп келген үй бүлөм. Мен өзүм оюм жыйынтыкталбай калдым деппи? Өзүм оюм жыйынтыктап кетсем, бизде деген ошол көп адабий китептерди бизде деген чет өлкөлүктөрдүкүн окуп баштады деген сиздердин оюңуздардан мен толук кошулам. Бирок ошол эле учурда биздин өзүбүздүн китептерди дагы бир гана китепке жазып эмес, аны спектакль катарында аткарып, же болбосо кандайдыр бир видеолорду тартып таратсак болот. Мисалы деген Кыргыз эгемендүүлүк күнүнө карата жана автоном областтын түзүлүшүнө 100 жыл болгондугуна карата Ала Тоо аянтында чоң масштабтуу иш-чара өттү. Анан ошол жакта ыктыярчылык кылып жүрдүм мен. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма жана Ак кеме аттуу спектаклин чакан кылып койдук. Ошондо бул мага бир окуп чыккан китептен эмес, 2 мүнөттүк спектаклден чоң таасирин калтырды деп эсептесем болот. Жана ошондой эле биз өзүбүз 3-4 класстан баштап, кичке чагыбыздан баштап Чыңгыз Айтматовдун спектаклин аткаруу менен өзүбүздүн мектепке гран-при орунун алып келгенбиз. Мен ойлойм, китептерди биз жөн гана китеп бетинде эмес, толук түрдө ар кандай кызыктыруу иштер менен гана таанытсак болот, дүйнө жүзүнө жайылтсак болот деп.
Жана мен деген ошол баардык элин чакырам, баардык өспүрүмдөрдү патриоттук сезимди ойготуп, өзүбүздүн эне тилибизди колдонуу менен ар кандай учкул башка сөздөрдү эмес, өзүбүздүн тилибизди жандап, өзүбүздүн динибизди жандап жана өзүбүздүн тилибизди баардык жакта колдонолу деп. Абдан сонун. Азыр могу кыргыз тилин өнүктүрүү болгондо бул ошол Баластан каналында дагы көптөгөн ошо телесериалдарды беришет экен го. Ал жакта ошол кыргыз котормосу менен беришет экен. Бул дагы абдан ошо жүрөккө мындай жакшы, жагымдуу сезимдерди калтырды. Ал жакта котормосу да абдан жакшы экен жана кыргызча сериал да чыгыптыр. Анда менин ошол кичинекей бөбөктөрүм жакшы көрүшөт. Негизинен теле котормо жагы, мультфильм котормо жагы аябай кыргызда жакшы эле чыгып атат да. Мисалы ал сериалдарды эле мындай орусча тилде башка жактардан көрүп алсаң болот, бирок ошол кыргызчасын мындай телевизордун алдында күтүп, сыналган алдында күтүп көргөн дагы абдан мындай өзүнүн бир жакшы жактары бар. Ал эми саламды мен өзүмдүн үй бүлөмө, мугалимдерге жана классташтарыма жолдойм. Бул да сонун себеби деген кичинекей балдар көрүшөт да, кичинекей балдар ошол кыргыз мультфильмдерин, жакшы которулган мультфильмдерди көрүп, жакшы мультфильмдерди. Анан тили да кыргыз тилинде чыгып, бул эң сонун көрүнүш. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Негизи Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов, мен бул турмушта кайсы бир бийиктикке чыга алдым десем, аны мен тилимдин улуу духунан көрөм деп айтса, Насирдин Байтемиров айткан экен, кыргында жанын берсе да кыргызым тилин берген жок деп. Ушундай ырсаптар менен тилдин улуулугун абдан жакшы даңазалап кеткен экен да. Бүгүн дагы биз бир саатка жакын талкуу кылдык окшойт. Аз да болсо тил жөнүндө ушинтип сүйлөшүп кеп козгой алдык. Азыр болсо ортодо жагымдуу ыр жаңырсын. Андан кийин өнөргө кезек берели.